Салам кыздар, кандайсыңар? Азыр мен силерге кантип заказ кетиш керек ошол боюнча видео көрсөтөм. Биз деген өзүбүздүн сайтыбызга киребиз. Өзүбүздүн кабинетибиз мынакей. Кабинетке киргенден кийин кайсыл жакка киребиз? Эгерде буга чейин продукциялардын арасынан продукцияларды көрүп тандап койгон болсоңор, в корзину дегенге киресиңер. Значит, оң бурчтагы сумочканы бассаңар, бул силер тандап койгон продукциялар ошол жакта. Эгерде жаңы оформление кылып баштасаңар, анда сол жактагы 3 таякчаны басабыз. Сол жактагы 3 таякчаны баскандан кийин мынакей бул жакта силердин фамилия атыңар, продукциялар чыгат. Продукцияларды көрсөңөр болот. Мынтип плюсту басып туруп эле кайсы раздел керек болсо, мисалы үчүн өзүңөргө кийим карайм же косметика карайм десеңер, ошол жакты басасыңар. Парфюмерия деп туруп өзүңөрдүн өзүңөргө лайыктуу, то есть духилерди карасаңар болот, балдарыңарга керектүү косметика, кийимдерди карасаңар болот. Ошол жактан кошуп кетсеңер болот. Мисал келтирип көрсөтөйүн, домду көрсөтөйүн. Косметика для дома деп коеюн. Уход за одеждой, мына көрүңөр, бүт жак баары по полкам прям разделдерге бөлүнүп койгон да. Уход за посудой дейли. Мынакей посудага керектүү продукциялар ушинтип баары жазылып турат. Мынакей. Мисалы үчүн бир любой жидкостьти кошом десеңер, мынакей купить дегенди басабыз. Мына уже добавлено в корзину деп атат. Анан дагы бир нерсени алам десеңер, муну да кошуп коесуңар. Купить деле басып койсоңор болду. Анан кайра 3 таякчаны басабыз. Продукцияга эле кирип, дагы бир нерсе керек болсо, мисалы үчүн детям деп коеюн, косметикага кирели, все товары деп коеюн. Мынакей. Балдарга мисалы үчүн самын алабыз деп коелу. Купить дегенди басабыз. Мынакей зубной паста дейли. Мында купитти басабыз. Болду. Анан ушу менен бүттү десеңер, кайра башка разделге кире беребиз. Анан эгерде артикулдары баары жазылуу болгон болсо, анан артикулдары жазылуу болуп, силер сразу эле артикул менен жазып батыраак заказ кетирейин десеңер, анда уже корзинаны басасыңар. Оң бурчтагы сумочка корзинаны басып койсоңор, мынакей. Силер кошкон товарлар уже бул жакта болуп калат да. Итог на количество канча штук келет жана канча балл, канча сом болот, ошонун баары чыкты бул жактан. Анан перейти в корзину дегенди басабыз. Басып туруп, мына эң үстүндө корзинанын астында видите артикул деп турат. Ушул жакка бизге керектүү продукциялардын эмелерин, артикулдарын жазып чыгабыз. Жазсаңар эле мынакей сүрөттөрү чыгат. В корзину дегенди басабыз. Бул да в корзину кошулуп калды. Бир эле штук, эгерде көбүрөөк штук алам десеңер, мынакей биякта плюс турат, биякта минус турат. Азайтып көбөйтүп турсаңар болот. Всё. Минимальный заказ 1080 сом болуш керек. Адан ылдый заказ кетпейт. Кетсе дагы скидкасыз кетет да. Ошондуктан скидканы колдоном десеңер, көбүрөөк товар кошуп, ошол скидкаңар менен пайдаланып калсаңар болот. Мисалы үчүн бияка дагы любой эмелер жазайлы. Тен деп коеюн, мисалы үчүн. Тендин тандадык, в корзину деп кошуп койдук, мынакей. Болду. Ушинтип. Мынакей заказыбызга коштук. Бүт баары бул жака кошулду. Эми итогду карап көрөбүз. Мынакей заказыбыздын баасы ошо каталог боюнча 3087 сом болду. Ваша стоимость дегенде 2301 сом. Көрдүңөрбү, скидка деген кандай сонун.
Анан мынакей баарын тандап бүткөндөн кийин продолжитти басабыз. Мурункудай эле да, бир аз эле өзгөрүүлөр болду. Анан бул жактан болсо бүт баары чыгат. Мынакей оформить заказ, бүт баары мынакей Дүйшөкеева Айгерим, фамилия, атым чыгат, астына кайсыгы датада келет деп турат. Мынакей самовывоз 10 июля деп турат. Значит 10 июльда алып кетсем болот. Мүмкүн ага чейин да келет. Бул деген предварительный эле доставка күнү жазылат, прям точный дата эмес да. Анан кайсыгы эмеге барат, офиске, ошонун баары чыгат бул жактан. Анан мынакей заказдарымды текшеребиз баарын. Заказдарды текшерип, мынакей баары туура болсо бир сыйра карап чыгабыз дагы. Анан мынакей могу жакта кыздар ушул жакты жакшылап карап алгыла. Кара болуп эң үстү жагында забрать весь заказ деп турбайбы? Азыр мен тандаган продукциялардын баары биздин складта бар экен. Ошондуктан меники азыр забрать весь заказ деп эле чыгып турат да. Сол жагында бурчта турат, көрдүңөрбү? Забрать весь заказ деп. Эгерде ушундай биздин товарлар болсо, складта жок болуп автозаказ болгон болсо, разделить заказ на 2 части деген чыгат ошонун жанында эле. Эгерде ошондой чыккан болсо, обязательно разделить дегенди басып алгыла. Разделить кылганда ошондо автозаказ менен основной заказ экиге бөлүнүп келет. Эгерде силер ушинтип экөөнү тең сурап атса силерден, силер забрать весь заказ дегенди эле басып койсоңор, анда основной заказ менен автозаказыңар бирге чогуу келет да. Анан көпкө чейин күтүп каласыңар. Ошондуктан эгерде силерге забрать весь заказ, анан жанына разделить заказ на 2 части деп турса, обязательно разделить заказ на 2 части деп заказыңарды бөлүп койгула. Бөлбөсөңөр автозаказ менен основной заказыңар экөө чогуу келет, анан көпкө чейин күтүп каласыңар. Болду. Анан мынтип заказыңарды текшересиңер. Заказыңарды текшерип туруп эле эң ылдый жакта заказ айт дегенди басып коесуңар. Мынакей заказ айт дейсиңер. Баарын текшерткенге берип атат силерге дагы бир жолу продолжить. Мынакей болду. Заказыбыз кетти. Мынакей көрдүңөрбү? Загрузка болуп атат. Мынакей заказ деп туруп, заказдын номери турат. Статус заказа деп турат. Статус заказа деген бул уже создан деп турат, көрдүңөр. Бул жаңы эле жазылган заказ деп атат. Анан аты жөнүм, менин регистрационный номерим, контактный телефонум. Анан асты жагында уже адрес жазылып турат, кайсыл жака барат, канча килограмм заказ келет. Анан бул жакта сумма к оплате, ушул сумманы төлөйбүз да ошондо. Счетуңарда акча бар болсо, перейти к оплате дегенди басып туруп, заказыңар төлөп салсаңар болот. Же болбосо болду, уже дальше чыгып кете берсеңер болот заказдан. Болду, заказыбыз ушинтип эле кетиребиз кыздар. Баары оңой. Буйруса баарын үйрөнөсүңөр.